есть такие, которые не получают вообще, по каким-то причинам не могут получить. Аталган министрлик тарабынан калктын колдоого муктаж үй бүлөсүндөгү балдарга берилчү жүлөк акчалардын баары эле даректүү жетпей, ала тургандар албай, бардар үй бүлөлөрдө бул тизимге кирип калып жатканы айкындалган. Учурда мындай кемчиликтерди четтетүү үчүн атайын министрликтин ЮНИСЕФ менен биргелешкен долбоор иштеп жатат. Ай сайын берилүүчү жүлөк төлөмдөрдү жаңы ыкма менен бөлүп берүү реформасын ишке ашыруу үчүн ЮНИСЕФтен министрликтин райондордогу айыл өкмөттөрүндөгү адистерине заманбап техникалары берилди. Ал пилоттук ысык ата, Кемин, Лейлек, Баткен, Суздак, Чоң Алай райондору менен Ош шаарынын социалдык кызматкерлерине арналган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин калктын айырылуу катмарына мамлекеттик төлөмдөрдү бөлүштүрүүнү реформалоо ишине жардам сураган өтүнүшүнө жооп кылып, аналитикалык жумуштарды жасоого техникалык көмөк көрсөтүп жатабыз. Компьютерлердин жардамы менен адистер кимге канча кайсы деңгээлде жөлөктөр төлөнөрүн аныкташат. Ошондой эле төлөмдөрдү бөлүштүрүүдөгү кетирилген кемчиликтерди четтетүү үчүн 5 пилоттук аймакта иш жүргүзүлөт. ЮНИСЕФ үчүн аталган министрлик чоң өнөктөш, ошон үчүн мындан арыда биргелешип кызматташабыз. Бул долбоордун алкагында ЮНИСЕФтин колдоосу менен Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин адистери жана пилоттук райондордун өкүлдөрү Арменияга барышып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана балдарга жардам берүү системасын реформалоо тажрыйбасын үйрөнүп келишкен. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Өктөмкан Абдуллаева ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтерге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана балдарга комплекстүү жардам көрсөтүүдө биргелешкен долбоорду ишке ашыруунун келечеги натыйжалуу болоорун айтты. Калия Карыбекова, Дарбан Улайчиев, жаңылыктар маалымат кызматы.